25-жылдан баштап, июндун 1-ден баштап жанагы дыйкан чарбаларга 1 гектардан ашкан жери бар жарандарыбызга сосын отчислениялар мурда сугат жерге 373 сом түзгөн болсо, 25-жылдын 1-июндан баштап 1535 болуп, ай сайын муну 1 жыл бою төлөм чыгып калат экен. Ошондо жылдык эсеп ставкасы 18 000 сомдон айланат экен. Муну баягы биздин дыйкандар тынчсызданып жатышат. Кээ бирөө кайрак жерлерде анан жерди 1 жыл бою иштетишпейт да. Алар 6 ай жаздан баштап иштетип, бирок үзүрүн күзүндө гана көрүшөт да. Эмне үчүн мындай ставканы коюп атасыздар? Мугалимдерди, врачтарды ала турган болсок, 20 000 сом айлык боло турган болсо, соцфондко айына 5,5 000 сом төлөшөт. 5,5 000 сом, 20 000 сом айлык менен ай сайын төлөшөт. 1 гектар үлүш жери бар адам бир айда 1,5 000 сом төлөп коюуга кудурети бар да. Жер үлүшүнөн төлөгөн жарандарыбыздын төлөгөн суммалары жалпы бюджетибизден болгону 0,4% болуп атат. Жалпы бюджетибизденчи. Анан кайта пенсия төлөгөнгө келгенде жалпы бюджетибизден 40%-ын кайта төлөп берип атабыз да. Ошондо биз бул акчаны ошол медиктер төлөгөн каражаттардан, врачтар төлөгөн каражаттардан биз кайта жарандарыбызга төлөп берип атабыз да. Соцфондчу бул жерде камсыздандыруу принцибин сакташ керек да соцфондчу. Ошон үчүн биз ушул жорлорго барып атабыз. Бүгүнкү күндө биз ташка алып атабыз. Мына жер үлүшүнөн төлөгөн эркек киши 25 жылда болгону 2 000 сомдон 4 000 сомго чейин төлөйт 25 жылда. Пенсияга чыккан учурда биз автоматически ага бир айда 6900 сом төлөп берип атабыз. Ушул маселе болот да бүгүнкү күндө бизде.